18 январ күнү эртең мененки саат 9 чамасында Бишкектин Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө Бак көчөсүндөгү үйлөрдүн биринен жансыз аялдын денеси табылгандыгы тууралуу билдирүү түшкөн. Окуя болгон жерге барган милиция кызматкерлери денесинде көптөгөн жаракаттары бар болжолдуу түрдө 60-65 жаштагы аялдын жансыз денесин табышкан. Иликтөө иштеринин алкагында маркум 66 жаштагы Дүйшеева Нарымбүбү экени аныкталган. Тиешелүү экспертизадан ал аял башына алган катуу жаракаттан улам көз жумганы белгилүү болгон. Анан биз текшерип учурган учурда акыркы убакытта саат кечки 7:30 бир адам үйүнө кирип өлтүргөн сыяктуу маалымат келип түштү. Биз ошол убакытта эле жумуштарды жүргүзө баштадык. Ар кандай ким келди, акыркы жолу эмне кылып отурчу эле, бул аял эмне иш кылчу эле, балким акча жагынанбы, балким жумуш жагынанбы, балким эмне жагынан өлтүрүп коюшу мүмкүн деп биз иштерди жүргүзүп отурдук. Анан ошол жерден маалымат келип түштү да, бир 7:30 бир ушундай жаш бала келип кирген деген. Ал баланы текшерип отурсак эле эч кандай маалымат бере алган жок. Кийимдеринен карадык, ар кандай иштерди жүргүзө баштадык. Анан 3 күн өтпөй эле өзүнүн мероприятияларды жүргүзүп баштаганда бул кылмышка шектүү деп өзүнүн баласы 1971-жылы туулган баласы кармалып отурат. Сурак учурунда Дамир Апасов энеси экөөнүн мамилеси анча жакшы болбогонун айтып, окуя болгон күнү ал энесинин үйүнө келип, экөө акчанын айынан урушуп кетишкенин билдирген. 17-январда саат күндүз 2:00 апам үйүнө келгем дейт. Ийнеме баягы инвалид ийнеме тамак жасап берип, кийимин алмаштырып, отту жагып отуруп, анан апам экөөбүз кухняда сүйлөшүп отуруп калдык дейт. Анан ага чейин менин ортодо кредиттерим бар болчу. Ошол кредитимди төлөй албай жүргөм дейт. Өзү квартирада жашайт экен, аялы менен 3 баласы менен. Апасына келип акча сураса, апасы каяктагы акча деп на бытовой почве экөө түшүнбөстүк болуп кетип, экөө уруша кетет. Апасы ошол убакытта тамак жасап отурган болот да, бычак колунда кармалып, жана пияз аркасына беркелерди арчып отурган болот да. Анан баласынын сөзү айтымы боюнча баласы апасынан сураса, сен эч кандай иш кылбайсың, эчтеке жасабайсың деп жинденип кетип, апасы бычак менен бир шилтебеген болот да баланы. Ошол моментте рефлекс жүрүп кете кандай баланын айтышы боюнча. Тура калат дагы столдун үстүндө турган салатница менен апасынын башты көздөп уруп жиберет. Бир жолу урганда токтобостон 2-3 удар уда коюп жиберет да. 2-3 удар кое бергенден кийин өзүнүн эмне кылып атканын билбей калып, бала эшикке атып чыккан болот. Эшикке атып чыгып, ошол жерде бир жарым саат отурган болобу, 1 саат отурган болобу, өзү айта албайт. Отуруп бериптирмин дейт, отуруп берип турсам эле шымым аябай суу болуп калыптыр дейт. Үйдө эч ким жок болчу. Баласы, то есть иниси болсо, берки бөлмөдө орукчан да. Ал болсо көрбөйт. Анан бул бала ойлонуп эмне кылам деп эчтекесин билбейт дагы, анан эчтенин баарын сыртынан бекитет дагы үйдөн кетип калат. Өзүнүн үйүнө кетет. Үйүнө барат дагы ал жерден ойлонот эмне кылсам деп ар кандай ойлорду жүгүртөт дагы. Анан кечки саат 7:30 акырын ууру сымал болуп үйүнө через забор секирип кирип, то есть өзүнүн жашырын түрүн кылып атат да, бул башка ишин ийизин жашырып атат да. Мен кылдым демес, анан секирип кирип, то есть үйүн бир аз чачып, анча-мынча овкаттарын алып, сумкасын, апасынын сумкасын, телефонун алып отуруп, анан барат дагы кийинки көчөгө ыртып дагы ошол жок болуп кетет. Анан эртеси эчтеке билмексем болуп, эртең менен таң атпай үйүнө келет дагы, от жагайын деп апамдын үйүнө келсем, апамдын өлүгүн таап атам деп, анан бизге 102-ге чалып ошондой маалымдама келген да. Өзү чалып атат. 3 күн өтпөй эле биз өзүбүздүн иш чараларыбызды жүргүзгөндөн кийин баласы шектүү болуп, бүгүнкү күндө следственный мероприятиялар жүрүп атат. Далил заттар алынды, мойнуна өзү алып атат да, ушундай маалымат бар. 66 жашында өз уулунун колунан ажал тапкан эненин жакындары жана кошуналары бул окуя тууралуу ооз ачуудан баш тартышты. Андан соң маркум Нарымбүбү эмгектенип келген Айыл чарба министрлигинин алдындагы мамлекеттик химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо департаментине бардык. Маркум Нарымбүбү Дүйшеева менен 1983-жылдан бери чогуу иштешип келген кесиптеши Арстанбек Акматов мыкты адистин орду жок экендиги сезилип турганын айтып, буларга токтолду. Бул киши аябай абдан мындай айтканда серьезный киши болчу. Аябай опытный специалист, өзүнүн ишин бүт баарын жакшы эле билчү. Башынан баштап ошо сельхозхимия келип, ошол жакта иштеп, ошо аябай авторитеттүү болуп, биз мына азыр вот кеткенден кийин ошону биз азыр сезип атабыз. Кандай адам катары абдан мындай строгий,
жумуш жагынан щепетильный болчу. Бүт жумуштардын көбүн жумуштарын өзү аткарчу. Жаш балдарды, жаш кыздардын баарын иштин жанында иштегендин баарын үйрөтүп жатып, ошонун жанында бүт бар жакшы специалисттер чыгып аткан. Ошол эже кандай болсо деле көп мындай айтчу эмес семьясы жөнүндө. Бирок биз билчүбүз, оорчонун баласы бар болчу. Ошо баласын өзү багып, өзүнүн колу менен бүт баарын жасап, карап мындай эметип, даже мындай эч ким деле жакын жолочу эмес да, баягы чочун кишилерденчи. Биз ошого таң калып атабыз да, кантип ошо баласы, өзүнүн баласы ошо энесине кол көтөргөнүн ошол мен чын айтканда ишенбей койдум башындачы. Каза болгон эне аталган департаментте 30 жылга жакын эсепчи болуп эмгектенген. Ал тапкан маянасын уулдарына жумшап, татыктуу билим алсын деп улуусун 2 жогорку окуу жайда окутуптур. Нарымбүбү эже жумушуна так жана чынчыл эле деген кесиптеши Нурайым Айдыралиева маркумдун кызы жок болгондуктан ал мени кызындай көрчү эле дейт. Баягы сырдашып калдык экөөбүз. Эже сиңди болуп калдык. Кээде даже чогуу жүрсө кызысыңбы деген күндөр болгондо ушундай экөөбүз жакшы мамиледе болдук. Эжени аябай сыйлачумун чындыгындачы. Бул эже ден соолукту аябай карачу. Өзү 40 жашында ошо раковый оору менен ооруп калган. Мына ошол ооруну жеңди десек да болот да бул эжечи. Ал оорудан белги да калган эмес. Эже ушул айлыгынын көпчүлүгүн баарын ушу ден соолугуна жумшачы. Ушул системада иштегенде отпускага да эмгек өргүсүнө да көп барчу эмес да. Бир жума ашып кетсе салат. Анан эле кайра иши ушундай бухгалтерлер эме ар дайым керектүү адамдар да системага да. Бир жумадан ашык эле эптеп кайра келчү. Ошо ар дайым иштеп, ушу талкы 6-күндөрү, дем алыш күндөрү да иштеген күндөр болгон, ой жей салбайсызбы эми десек эми бияк бүтүш керек да деп. Кылмышка шектүүделген Дамир Апасов үй бүлөдө 2-1 туугандын улуусу. 34 жаштагы эниси биринчи топтогу майып. Учурда ал апасынын туугандарынын кароосунда. Атасы мындан 8 жыл мурун каза болуп калган. Өзүнүн 3 баласы бар. Буга чейин ал Бишкекте 170-маршруттук таксиде айдоочу болуп иштеген. Унаасы бузулуп бош жүргөндө минтип каргашалуу окуя болгон. Күнөөсүн толугу менен моюнуна алган 45 жаштагы Дамир Апасовдун үстүнөн адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Апасов өз энесине жырткыч тарча кол салуудан мурун апасынын 9 ай толгоо тартып, жарык дүйнөгө алып келгенин, ак сүтүн эмизип азап менен чоңойтконун ойлоду бекен. Бул уулу өз энесин өлтүргөн акыркы окуя болсун.